Спросить у вас истинные причины вашего ухода, было ли давление на вас оказано? Нет, это мое было личное решение. Причину я уже сказал, это имело место, которое имело место в парламенте. Это вот два ящика автомата занесли. Ну, это было такое трудное время, тяжелое это в связи с событиями, происходящими на границе. Ну и, конечно, там много вопросов, на которые я тоже сейчас сам не получил ответа. Но как глава законодательной власти, как парламент, я несу ответственность перед парламентариями. И, конечно, после того, что как я не получил достаточно ответов, я принял такое решение. А как вообще процедура, ну, как пронесли эти автоматы в ЖК? Ну, кто-то разрешил же, да? Или как взяли и занесли так просто? Можно разве? Как руководитель, как спикеру, мне сказали, что будут давать информацию о событиях, которые пошли на границе, имеют секретный характер. Да, мною дано было поручение обеспечить режим секретности, там действительно имеется материал. Но о том, что будут заносить автоматы с двумя ящиками, я не знал, у меня не было такой информации. Я вообще не понял, с какой целью это все делается. А вы разговаривали с президентом насчет вашей отставки? Он это воспринял? Если раскол? Это мое личное мнение было. Ну, я принял свое решение. Ну а прошедших событий все в курсе, это средства массовой информации. И насчет этого вопроса президент тоже дал свой комментарий. Ушул 2 жашка автомат алып келиш боюнча жабык жыйында Камчыбек Кыдыршаевич менен сизде урушуп кетиптир, пикир келишпестик жаралыптыр деди. Ушундай болду беле? Эми анча мынча уруш талаштар болду, сөздөр болду, бирок жалпы парламенттин ичинде. Эми биз ошол кезде мындай границада ушундай оор абал болуп турса, анан баардыгыбыз элди журтубуз көңүлү баардыгы границада болуп турса, анан парламентте дагы бир үзүүчү чыгып ушундай болушун биз чыгарып салсак туура эмес болот эле. Анткени биз дагы мекенчилбиз, баарыбызда мекендик сезимибиз бар. Ал кезде бир биз эмес, парламент эмес, баардык ошол каршы пикирдеги адамдар дагы бирдиктүү турушту да. Ал эми биздин ошол кандай болбосун ушул нерсени жаап, жашырып, анан ынтымактуу сактаганыбыз бул ушул мекендигин ынтымагына каратылган жалпы парламенттин аракети болду. Биз аны өзүбүздө дагы ушул жабык чыйында карап бул нерсени эч жака чыгарбайды. Анткени мекенибизде мындай оор абал азыр дүйнө коомчулугунда дагы бир туура эмес пикирлер болуп калбасын деп биз ушундай аракет кылдык. Бирок экинчи жагы ушул мыйзамдуу жагын да карадык. Албетте парламентарий болгондон кийин мыйзамды өзүбүз чыгарабыз, өзүбүз тасатталышын камсыз кылыш керек, провокацияга алдырылбастан. Биз биринчи ошо эмоцияга алдырылбастан мыйзамдуу жол менен барууга аракет кылдык. Анан экинчиси ушул маалыматты дагы чыгарбастан президент менен Камчыбек Кыдыршаевич менен буга чейин жакшы мамилеңиз бар, дос экениңиздерди билебиз. Мында ушундан улам мамилеңиздер кандай азыр? Таарынып кетти деп атат. Эми ар бирибиз мамилебиз кандай болбосун, албетте бул жекече мамилелер. Бирок мамлекеттик кызматта биз кандайдыр бир милдеттерди аркалайбыз. Бул анын аркасында ар бирибиздин чоң жоопкерчилигибиз да бар. Менин милдетим, мен башкаларды айта албайм, парламенттин жумушу, парламенттин аракети, мыйзамдуулук, регламент, конституциялык нормалар. Мен ошол мыйзамдардын аткарылышын өз спикер мөөнөтүмүн ичинде толук кандуу иш жүзүнө ашырдым.
акырында дагы ошол болуп аткан аракеттер себебинен мен өз кызматыман кеттим. Ошондуктан ушундайча жооп бердим мен бул суроого. Кызматтан кеткенден кийин же кетер маалында президент менен жолугуштуңузбу? Президентке бул боюнча маалымат бердим, албетте. Бул башта ошол заматта деле маалымат бергенбиз. Албетте бул аракеттер мыйзамсыз болуп калгандыгын президент өзү белгиледи. Негизи маалыматы бар. Эми анын аракети бир кандайдыр бир границада болуп аткан ушундай оор кырдаалга байланыштуу мындай балким Башка нукта. Бир кандай десем, мен аны состояниясын түшүндүрө албайм, кандай аракеттер, бирок оор болгондуктан албетте аны деле туура түшүнсө болот деген бир комментарий болду. Мен деле ошого мындай өзүмөн так жобалагам. Азыр президент менен мамилеңиз кандай, жакшыбы? Сүйлөшпөйсүзбү? Эми ал кандай десем, бизде мен парламентте жалпы коомчулук менен деле, жарандык коом менен деле баардыгы менен мамилем албетте жакшы. Ошондой эле башка маселе биз өз милдетибизди ар кимибиз татыктуу аркалашыбыз керек. Милдетибизди туура аткарышыбыз керек. Мен үчүн бул өтө маанилүү. Сизде таарынып кетти деген болду ушу досторуна кандай? Жок, таарынуу дегендей сөз бул жекече болсо бир туугандардын ортосунда же бул таарынуу деп айтса болот. Бул милдет. Конкреттүү түрдө качандыр болсо албетте менден мыйзам иретинде сурайт. Дос дебейт, бир тууган дебейт. Бизде ар бирибиз биз милдетти аткарабыз. Мен парламенттен жооп берем, жоопкерчилик алгам. Албетте ошону аягына чейин коргоп турдум. Bundan кийин да коргойм. Менин аракетим да ошого байланыштуу. Демек сиздин аракетиңизди, сиздин талаптарыңызды аткарбаган үчүн анан спикерликтен кетти десек туура болобу? Туура болот. Парламентке болуп аткан аракеттерге байланышкан. Ошол биринчиден парламентке ушундай сыйлабас, экинчиден ушу басмаларды жасаган аракеттер деп мен жекече өзүм бааладым. Рахмат.